В этом видео возможно употребление ненормативной лексики. Оно не имеет цели кого-то оскорбить или унизить и несет исключительно развлекающий характер. И не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Кымызды суусаганга, кызды сураганга, досуңду зоопаркка бер демекчи саламатсыздарбы тоголукбаштар. Жаңылыктар 26 бөлүм сиздер менен. Мен Сенов жана Айдана Маймуловна акыркы сип-свежий жаңылыктар менен жана абарай менен тааныштырабыз. Алгач бүгүнкү жаңылыктарга өтсөк. Бүгүн Бишкек шаарында саат 10 чамасында белгисиз беткапчан кыздар банкта сасык осуруп качып кетишти. Аларды табуу иштери жүрүп жатат. Осурактын жытына караганда алар жумуртка жешиптир. Кимде ким алар тууралуу кандайдыр бир маалымат билсе, 10 учуп барып кон номерине чалсаңыздар Маймылбек деген байке алат. Кийинки жаңылыктарга өтсөк. Ысык көлдө жаңы үйлөнгөн Бешкебир деген жигит эми атымды өзгөртөм деди. Дүйнөлүк жаңылыктарга өтсөк. Белгилүү футболчу Бензема шишеси менен урушуп кетти. Аны уккан казактын фанаты шишендин немеси Бензема деп сөктү деп жазып чыкты Америкадагы салаңдаган калта деген журналы. Мына ушуну менен бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна жетти. Алдыда Абарай менен Айдана Маймуловна тааныштырат. Кандайсыңар үйлөнгүсү келип жүргөн балдар? Питон менен азыраак күрөшкүлө демекчи саламатсыздарбы? Эртең нарында погода оштогудай болот. Ал эми ошто болсо Таластагыдай болот. Таласта болсо Баткендегидей болот. Баткенде болсо Жалалабадтагыдай болот. Жалалабадта болсо Ысык көлдөгүдөй болот. Көлдө болсо погода нормально эле болот. Андыктан не кыжылуйте? Шайтандык оператор, ар дайым ушинтип өлтүрөсүң да. Эмне мени карап тураш деп атасың? Болду, өчүр сүйлөбөйм.